Kurtluktan gelip bergeningler için yalpыңарды. Babanovga işenimdi jansыңарбы? Анда уккула менде жарчыңарды. Babanov premier bolup өкмөттү жарым жыл башкарды. Айткандарынын көбүн жасады, аткарды. Бийликке тартты жаңычылмыкты жаштарды. Ошол аз убакыт ичинде элдин көп үмүтүн акталды. Неге айтпайбыз 7% кредитти тапканды. Көптөгөн эч пайдасыз бири-бирин кайталаган кызмат орундарын жапканды. Алгылыктуу ушундай иштери үчүн эл оозунда макталды. Көрө албастар элдик жигитти иштетишпей, бут досту койду капканды. Аз иштесе да саз иштеп бир топ реформалар башталды. Бийликтин жакшы жаманын көрүп бурчуду абдан такшалды. Креслого жабышпай ордун ороза эжесине бошотуп депутаттык мандатынан да баш тартты. Мурунку президенттик шайлоодо талапкерлигин койбой Атамбаев үчүн жан тартты. Бабановду элдин сүйөрүн ушундан бил. Өткөн парламенттик шайлоодо да эл добушун жакшы алды. Азыр эл ишенимди ойдо, буйруса президент болоруна аз калды. Баары ойдогудай келатат. Мына эми гана президенттикке аттанды. Азыр Бабановдун келкени бардык тарабынан келип турат. Демек Бабановду көтөрөлү, колдойлу, даңктайлы. Башкалардан алган 1000 сомуңду 6 жылга бөлүп көр. Келечегибизди болбогон тыйын сомдорго сатпайлы. Кайрадан мурдагы тас кейпибизге түшүп, көйгөйлөрүбүз чечилбей муң зарыбызды тартпайлы. Башкалар акча берсе коркпой эле ала бер. Бирок добушуңду Бабановго сала бер. Алгандан эч качпайлы. Эл көрүп жататчы, бийлик бүт жетекчилик ресурстарын мажбурлап, ачык эле коркутуп күчкө салып жатканды. Аларга каршы туруу үчүн республика ата журтка, ата мекен Кыргызстан өнүгүү партиялары бириткендерине эл маанайы абдан шаттанды. Эми качырбайды келип турган Бабановдой кутту сонун шанстарды. Дагы жазатайып жаңылып кокус, Аллах Тааланын каарына калбайлы. Андыктан касиеттүү кемеңгер элим, о мийин, келгиле добушубузду элдин уулу, келкели келип турган Бабанов Өмүрбекке таштайлы. Анткени президенттикке талапкерлердин ичинде эң лидери, профессионалы, реформатору Бабанов болуп жатпайбы?